саламатсыздарбы? Oriflame компаниясынын коноктору, консультанттары жана лидерлери. Бул жерде мен сиздерге ар бириңиздерге айтып кетем, что сиздер ушул залда отурган ар бир инсан лидерсиңер. Oriflame'дин эшигин кийин аттап келди, ал адам уже лидер. Дальше биз менен чогуу кетсеңиздер, анда карьерный лестницанын тепкичтери менен чоң эбиттерге жетишебиз. Ар бириңиздерди, ар бир мусулман ушул жерде отурган бир туугандарымды куттуктап кетким келип атат. 12 айдын эң султан айы келип атат. Орозо майрамыңыздар менен куттуктайм. Именно ушул 30 күндө кылган ибадаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Сонун айга кирип келатабыз. Арапа күндөрүңүздөр менен куттуктайм. Мен өзүмү тааныштырып кетсем, компанияда директор, квалификация открытого золотого директора Акунова Райхана Силбековна. Мен 3 баланын энесимин. Мен бир жылда Oriflame'де кийин болдум, бир жылда Oriflame'ге чейин кийин элем. Мен Oriflame'ге чейин автозаправканы билесиздер, бардыгыңыздар Газпромнефть машина айдагандар билет. Автозаправкада Газпромнефтьде 2/2 иштечүм, и 2/2 бош убагында биздин частный чайханабыз бар эле, чайхана иштетчүм. То есть жолдошума жардам берип да. Чайхана иштетип жүрүп, менин өзүм спонсорум Орозбекова Роза, өзүм ортагым, ошол турмуш ортагымдын досунун аялы да. Булар ар бир аял кишилер гап ойнойбуз да, гапка барабызбы? Бардык подружкаларым эле ай сайын бизге гапка барчу. Эми гап чайхана болуп атканда биздикинде өтөт да. Чужойдукуна барбайбыз. Роза барып 2 ай каталог ташыды мага. 15 каталогду алып барат да, барга коюп коет. Райже мындан заказ чогултуп бериңиз деп калды. Ошол каталогу биринчи ай барганда турду 15 бойдон. Экинчи гап кайталанып атканда деле Роза барды да каталогду карап койду да. Даже каталогду мен өзүм ачып карап аптырмын да. Анан Райже эч кимди көрсөтпөпсүз го, мен каталогум ошойдон турат деп койду. Ал ай дагы бүттү, анан ошентип уланатып 8 март болду. 8 мартта Oriflame компаниясынын кыздары 8 мартты биздин ошо иштеп жаткан чайханада белгилешти. Анан мен ал жерде халал болгон үчүн жолук салынып, ушинтип обслуживать этет элек, өзүм обслуживать этип жүрөм. Анан эмнегедир жанагы кыздардын аурасы жакты да мага. Бардыр эле өзүм иштеп аткан иштери менен бөлүшүп эле, анан жана сүйөркү кызы Наргиза сурадым, данный момент канча зарплата аласың десем, 100 000 деди да. Анан 100 000 мага жок. 100 000 ал сонун сумма да 100 000. 100 000 деп айтыш оңой, бирок ошо 100 000ди алган кандай? 100 000ди картадан деле салып снимать этип көргүлө, бир айда 100 000 зарплата алыш бул сонун да. Анан кыздар кетишти, анан мен Розаны токтотуп калдым. Роза, мен Oriflame'ге жазылсам болобу десем, Райже мен сиз менен кийин сүйлөшөм деп койду. Oriflame'де иштегендердин эгер бирөө мен сага жазылсам болобу десе, ошондой эмеси бар окшойт да, өздөрүнө кармаган. Мен сиз менен отдельно кийин сүйлөшөм деп кетип калды. Анан 2 күндөн кийин звонить этти. Убактыңыз барбы, мен сизге барайын деп. Анан ооба бар деп ал келди. Анан мен буга чейин эле Мимоза Маркелимова бул менен кайнежем болуп кетет, силердин вышестоящий спонсоруңар. Кайнежем болот, биз буга чейин эле чогуу анча-мынча отуруштарда отуруп да ушинтип жүргөнбүз. Бул бул айым менин кумирим болчу да. Инстаграмдан көрөт элем да, барган жерлери, кийинген кийимдери да, өзү 40 жаштан өтүп аткан. Жаш кыздай алып жүрөт го өзүн. Эмнегедир мага жагат. Жагат. Класс басат элем, комментарий жазат элем. Анан Роза барды да, мен айттым, мен ушул мемосилерди тааныйм. Алар кандай болуп атышат, жакшы деп атабы, мен жазылсам алардын командасына жазыламбы деп атпаймынбы? Анан десем Роза, алар уже чоңоюп кеткен, Райже, ооба, алардан кийин биз эми ошолорго окшоп өсүшүбүз керек деп койду да. Анан мен каяктан билем, отрыв да, башка команда экенин мен билбейм да. Анан жазылдым. Мен бир каталогдо мен билбейм, бирдекеге киришсем, ошону до конца чыгарам да. Мен ушул каталогко директорский уровеньге чыгышым керек. Десем Роза, да, мен колуман келбейт. Эмнеге келбейт анда? Эмнеге сен спонсорсуң? Дедим да, анан Райже билбейм, азыр мертвый сезон деп койду. Анан апрелде ошондой экен да, оказывается, апрелде ошентип эсептеп коет экен да. Жай айы Oriflame'де мертвый сезон деп койгон. Жок, анысына мен ишенген жокмун.
Анан эртең барам офиске саат 9-да десем, мен келдим, саат 9-да келсем, переговорныйда Роза алып отуруптур, мага планды көрсөттү. Мен айттым, 1 жылда канча акчага жетсем болот, мага эсептеп бер десем, Роза өзү да жакшы эсептеп бере албады да магачы. Анан анда мага жана план спеканы көрсөтпөдү. Анан мимозчу каерде, элбанчы каерде да мен сурай баштадым. Анан кийин жанагыны бир директор чыгарсаңыз, ал $1000 алса, сиз $2000 аласыз. Буну чыгарсаңыз, ал $1000 алса, сиз $1,500 аласыз деген жери жакшы жакты да мага. Эсте калды. Эсимде калды дагы. Анан менин оюм болду, мен 1 жылда 2 директор чыгарышым керек. Деп экөөбүз сүйлөштүк, анан планды койдук, келдим. Келгенден баштап күнүнө 400 балл деди. 400 балл жетпей турган болуп калдым да мен. Анан бул жерде бир-эки школага, бир-эки адам менен сүйлөшкөндө, мне спонсор всегда прав, да? Спонсор всегда прав деген сөздү. Мен өзү бирдекеге киришсем, анан мага бирөө бирдеке дедиби, мен айтканым аткарам да. Жана менин өзүм спонсорум менде кичинекей кыз. Анан Райжа эмне мынтип атасыз деп өлө урушат десең, менчи эмне кылбадыңыз деп жанагы деп да. Анан мынчуп албайм дагы. Мына балды келтирмейинче кетпейсиз дейт да. Анан жана балды келтирем. Ар кимге чалам, каталогду көтөрүп алып эме кылып кетем. Анан кийин мен билгем да, что Oriflame дегенде менин семьямда категорически запрещено. 2-3 күн өттү, анан жок болбойт дедим. 3 балам Москвада. Алар ушул жерде төрөлгөн да. 2 балам чоңдору мектепте окуйт, алар кыргызчага түшүнөт, бирок орусча сүйлөшөт. Садиктеги эми элестеттиңиздер, ал кыргызча да билбейт да. Анан кайненеме звонить эттим. Апа, сиздин жардамыңыз керек, сиз айтсаңыз, сизди балаңыз угат деп атпаймынбы? Менин күйөөм, мендей күйөө эч кимде жок, эч кимге да каалабайм да. Балаңызга айтсаңыз угат дедим дагы, кайненеми ортого салдым дагы, кой, катының окуган иштегиле, что-то ишиңер болбойт, ар кыйлян табасыз, бирок балдарды алдыртасыз өзүңүз. Анан тем более менин күйөөм семьясында жалгыз, кайнатам дагы жок, кайненем жалгыз үчүн кайненемин сөзү закон да биздин үйдөчү. Анан күйөөмө айтканда күйөөм макул болду, балдарыма билетти алды. Балдарым кетип атат, элестетип атасыңарбы, мен кандай план менен иштеп атам. Балдарымы кетиришим керек. 1-2-3 ай Oriflame'де акча жок. Билдим да, азыр хорошо, что биринчи айда иштейсиңер да, экинчи айда уже счет ачып берип атат. Ал дагы жакында эле чыкты го, мен келгенде андай нерсе жок болчу. Балдарымы апарып бердим кайненеме, еще өзүм апарган жокмун балдарымы, мен бирөөдөн эле салып бердим. Эми элестетиңиздер, Москвада бул нерсени айтыш оңой, бирок практикада аткарыш өтө кыйын экен. Ыйлап атам, балдарым кетип атат. Даже балдарымы мен аэропортко барып, самолетко салышка менин кандай десем, духум жетпеди. Эптеп эле подъездден чыгардым дагы, машинага отургуздум, берки алып кетип аткан эчеге подарка-садаркамы бердим. Аман эсен аэропортко жеткирип бериңиз, кайненем өзү тосуп алат. Балдарым кетти. Анан иштеп атам Oriflame'де. Естественно, мен бул нерсени алдын ала билгем да. Уже турмуш ортагым менен мен бул турмушум бузула баштады. Oriflame'дин айынан. Күндө урушабыз, күндө бир жолу урушсак дагы майы, уже бизге привычка болуп калды да. Звонить эткенде бир нормально сүйлөшө албай калдык. Анан чакырдым, эжеми чакырдым, акамды чакырдым дагы. Чай ичебиз деп чакырып атпайм аларды. Мен сен менен жашабайм. Десем, анан жашабасам, жашаба деп мен күйөөм дагы кетип калды. Өзү 3 ай жашабай жүрдүкпү. 3 айдын ичинде Oriflame'дин эшигине келип, мени кандай гана күндөрдү көрсөтпөдү да. Мен буларды билгем, мен просто буларды билип, план менен иш кылып атам да. Мен билдим, что 1 жылда мен планды кылам, акчаны түшүрөм, күйөөмө алып барам, банктан счеттон акчаны снимать этирип берем деген план менен иш кылып атам. Күйөөм менен 3 ай жашабадык. Кийин эми эркектерди билесиздер, 2 ай кичине ачууланат да, кайра түшүшөт да, эркек деле жаш баладай эле болот экен да. Кандай мамиле кылсаң, ошонго жараша. Элдин каталогдо жүрмөйкөн чыктым. Аябай кыйналдым. Кийин күйөөм менен урушуп жүргөндө Роза менен да урушуп жүрдүм да. Oriflame'де өзүң эле иштей бербейсиңби? Мени каяктан алып келип койдуң бул Oriflame'ге депчи. Ошентип жүрдүк, күндөр өттү. Кийин уже мен аябай
ай үчтөнө баштадым. Кудай буйрса 1 жыл болду. Директорскийди жапкандан кийин акча снимать эттим. Как раз январда Москвадан алсаңар болот деген утканда эле мен сразу счетум ачтым да акчаны снимать этип үйөм чакырдым. Мен үйөм даже Арифлеймдин пакетин көтөрбөйт да, эгер ішетсеңерчи. Арифлеймдин продукциясын машинага салып коеюн, кечинде алайын десем дагы көнбөйт ага. И Арифлеймдин баняга кетип атса, Арифлеймдин пакетине чачыгын салып берсеңиз дагы алып чыгып кетпейт да. Ушундай эркек да. Анан ушунчалык пакетим көп келип мага жардам бер, мен метрого өзүм батсам пакеттерим батпайт деп чакырдым. Суббота күн болчу. Телефонума СМС келди 580 миң деп. Альфа банктын 8ге чейин иштейт экен. Мен 7де чыктым. Пробкага туура келип калдык дагы, банктын жабылышына 10 мүнөт калганда бардык. Бардык да картаны алып бердим. Анан ичинде акча бар, снимать этип атат да, жашына эле снимать этип атат дагы, анан экөөбүз ишке чыктык. Анан мына мен Арифлеймде иштегеним, директорскийди жапкандан кийин бонустар менен түшкөн акча деп берсем колуна алды дагы, кайра мага берип койду да акчанычы. Буну сен кредитке алып, кредитиңдин акчасын мага берип койсуң депчи. Эми элестетиңиздер, мен канчалык менет кылып ошо 580 миңди иштедим да. Мен ушунчалык андан башкача нерселерди күттүм эле. Оказывается, мен ойлогондой болбой калды дагы. Анан жок, Арифлеймдин акчасы деди. Анан телефонуңа келди. Анан ал кайсыл жерден ишенди? Жана 50 миң менен $1000 вознаграждение болуп келет го. Ошол жериндеги СМСке бул ишенди да. 65 миң, анан 50 миң юбилейный акча бар го. Ошонун СМСи билесиңерби, отдельно түшөт. Отдельно СМС келет экен ага. Жана онлайнга киргендечи. Ошол жерине келгенде эптеп ишендирдим. Мен чында ишениш керек да. Кредитке албай атсам. Үстүнө 20 миң кошту дагы, бала эртеси күнү Кыргызстанга 600 миң болуп салды акчаны. Өз иштегендей. Ошондон мен турмушумду жеңдим десем жаңылышпайм да. Эгер мына кимдин күйөөсү каршы болуп атат азыр данный момент. Күйөөсү каршы болгондор барбы? Келбей калышты. Вот именно силер да, силер азыр иштешиңер керек. Быстрый результат кылсаңар, эркек киши деле мен кыйынмын дегенде эле мындай болуп түшөт да. Азыр мен уже Арифлеймдин көтөрүп калды да, пакетиң оор эмеспи деп бир маал сурап турат, барайынбы же өзүң кете бересиңби депчи. Ошо буйруса 1 жылда эмнелерге жеттим? Мен эмнеге жеттим? Мен 1 жылда командаман азыр 8 старший менеджер бар. Каждый каталог 22 чыгат менин командамда. Эмнеге жеттим? Эртең Анталияга 2 эжем менен кетип атам. Путешествие да, 2 эжем өзүм аткарган условиясын. Эгер мен Газпромдо иштеп жүрө берсем, мага бул ийгиликтерди бербесе керек деп ойлойм да. Мен азыр өзүм ишенем, өзүм сөз берип, дагы бир жолу айтып кетем, мен токтолбогон айлыкка именно азыр жеттим десем жаңылышпайм. Буйруса 8-чи каталогдо уже золотой званияны жабам. Азыр ушул каталогдо аракет кылып атам, старший золотой званиясын ачканы. Буйруса ийгиликтерим абдан чоң. 2019 планымда сапирге чейин бар планда. 2020 жылы 1-чи каталогдо мен сапирди жабышым керек. Ооба, уже 4-чү 22 буйруса 10-чу каталогдо чыгат. Суроо берсеңиздер. Ооба, мен ошого сиздерге сурооңуздар болсо берип калыңыздар. Жооп берет ар бир сурооңуздарга. Жокпу суроолор? Бардыгыңыздар түшүнүп алдыңыздарбы? Кантип тез чыгып кетишти? Баяже канча каталогдо чыккансыз 22 болсонда? бир каталогдо чыгат. Прям канчадан 3-төн же алдыдан 9%ден 22-ге чыктыңыз? Мен кандай десем, жана Роза чайканада сүйлөштүк дедим го, кийин барат дагы Роза менен сүйлөшүп атат да, мага барганда каталогдун жабылышына 3 күн калган экен да. Мен 3 күндө жети подружкама нагы сатам. 9%ке чыгам да. Анан кийинки каталог башталганда уже 1-чи күнү иштеп баштагам. Ошондо 1-чи каталогдо 9%ке чыгып, кийинкиде 22-ге чыгам да. Канча каталогдо, канча айда
калдым. 8 айда. Өткөндө школга болгондо мен счетум ачып, эртеси выступать эттим го, 8 айда 580. Эже сизчи эме кантип товарды өзүңүз алып саттыңызбы или заказ менен кантип чогулттуңуз жанагы балды? Ошол эле Мен бир каталогда. товар алып сатпайм. Мен только адамдар менен иштешем. Менин эң основной ишим бул каталог. Каталог күнүнө 25 штук каталог таркатам, 25 штуктан 15 контакт алам. Азыр мен командам менен цель коюп алганбыз, күнүнө 250 каталог таркатабыз. А с каким путем таркатасыз? Метроға түшүп таркатасызбы дүйнөгө? Пушкинскаяга барсаңар саат 6-дан кийин, мен саат 10го чейин Пушкинскаяда. Анан дагы сиз айтып атасыз да, мен башка жакта иштейм, мен нормальный администратор, чайкананын эмеси болсун деп. Сизге бул иш жактымы? Келдиңиз, каталог таркаттыңыз, эл кылбаган нерсени өзүңүз өмүрүңүз баштаган нерсени кылдыңыз да. Сизге нормальный эле принимать Жок, нормальный болбоду. Мен мурун башка иште жүргөндө каталог таркатыш мен үчүн аябай кыйын болду. Потому что каталог анча-мынча кызды болуп койгон да мурун. Текеберчилик ар бир адамда болот да, текеберчилик адамда кайсы маалда пайда болот. Адамдын акчасы көбөйгөндө адамда текеберчилик сезим өсөт экен да. Өзүнчө кыйын болчу да. Анан пришлось калганы 400 балды келтириш керек да күнүнө. 400 балды келтириш керек. Роза менен чогуу чыгат элем, эмне таркатпай атасыз деп урушат эле. Когда цель койсоң, бар жок нерсени кыласың. Мен Арифлеймде иштейм деп балдарымды берип турмушум онундай болуп атат. Мен эмнеге кылбашым керек? Жаныңызда эч кандай акча баш эткен жоксузбу? Акча влашт эткен жокмун. Жок, акча влашт эткен жокмун. вложение да атат көрдүм. Эми ишендиңиздерби, что без Только заказ менен. Влашт этем да, акча влашт этем. Буну деле мага айткан башында келгенде. Акча влашт этсеңиз бир каталогдо влашт эте аласыз. А экинчи каталогго каяктан акча табам? Ошону түшүнүп атасыздарбы? өзү команда да. Экинчи каталогго дагы акча табышым керек анда. Анан бир школада сүйлөп атканыбызды угуп калдык. Бир жылда миллион акча алып келдим. Реально. СМС менен деле көрсөтүп берем. 580 миң, кийин 197 миң, кийин 253 миң, 1 миллион 50 миң. Биз эки линия менен иштейбиз го. Эки линияга деле ошол убактыңыздар кетет. 6 линияга деле ошол убактыңыздар кетет. Эки линияга глубина менен иштеп атабыз. 25 каталог болсо 29 каталог таркатып коюңуз. Наркы линияларга дагы. Бирдей эле убакыт. 1 саат иштеп атасызбы? 1,5 саат иштеп коюңуз. Бизге кайсы маалда акча көп түшөт? Глубинадамы же ширинадамы? Ширина. Азыр директорский уровеньде алып атышат 25 миңден зарплата. Ишенесиздерби ошо директорский уровеньде 52 миң зарплата алгандарга? Офисте 2-3 адам бар, 50 миңден жогору зарплата алат.